Саламатсыңарбы урматтуу 1-класстын окуучулары. Мен силер менен амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Азыр кыргыз тили сабагы. Сабакта баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Келгиле балдар, баарыбыз бир жылмайып алып сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы китеп эмнеге үйрөтөт деп аталат балдар. Бүгүнкү сабакта силер китеп жөнүндө билгениңерди айтып бере аласыңар. Китеп жөнүндө ыр угуп, жомок көрүп, алар жөнүндө ой жүгүртүп айтып бере аласыңар. Китепке болгон кызыгууңар артат. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз китеп жөнүндө болгондуктан, китеп жөнүндө эмнелерди билесиңер? Биз азыр силердин досторуңардан угуп көрөлү. Силердин эсиңердеби? Китептин көрүнүшү кандай? Бизге айтып бергилечи. Китеп 4 бурчтук болот. Чоң китептер болот, кичинекей китептер болот. Китептерге ар кандай цветтер болот. Кызыл, жашыл, көк. Китептин ичинде барактар бар. Ак, жашыл, көк, сары. Китептин ичинде барактар бар. Туура айтасыңар. Рахмат силерге, балдар. Мынакей балдар, биз силер менен досторуңардын китеп жөнүндө билгендерин угуп, өзүңөр да китеп жөнүндө билгендерибизди эсибизге түшүрүп алдык. Эми балдар, келгиле, китеп бизге эмнени үйрөтөт? Ушул жөнүндө видео роликке көңүл Анткени бөлөбүз. китеп деген окуш үчүн аябай керек. Анан сүрөтүн көрүш үчүн да керек. Балдар, китеп жөнүндөгү ыр-ырды байлыбы чогуу? Ой, мен аябай жакшы көрөм китеп жөнүндө ырдаганды. Анда бизди кайталагыла. Китеп акылга дары, аны окушат бары. Китепти окушат Африкада, китепти окушат Индияда, ак түгүл окушат түндүк уюлда. Китеп чоң, кичине болот, ар биринде өзүнчө боёк. Ар түрдүү тилдерде жазылып, ичи көп кызыктарга толот. Китепти окушат Африкада, китепти окушат Индияда, ак түгүл окушат түндүк уюлда. Мынакей балдар, силер азыр ырдан биз китептен көптөгөн нерселерди үйрөнөрүбүздү угуп алдыңар. Биз китептен балдар ырларды гана үйрөнбөстөн жомокторду дагы окуйт экенбиз. Азыр биз силер менен кыргыз тили китебибиздин 59 беттеги Абышка кемпирдин көмөчү деген улуу орус элинин жомогунун кыргызча котормосун окуйбуз. Анда эмесе баарыбыз жомокту угабыз. Бүгүнкү биздин жомок көмөч. Илгери бир Абышка кемпир болуптур. Бир күнү Абышка: "Байбиче, мага көмөч бышырып берчи" деп суранат. "Эмнеден бышырам? Унубуз да жок. Сен кампаны шыпырып, буун бурчуктардан кырып чогултуп көр." Кемпири айткандай кылып, эки уулучу чогултуп алып, каймак менен камыр жууруп, тоголоң көмөч жасады да миштин ичинде бышырып муздасын деп терезеге коюп коет. Көмөч жата бергенден тажап, томолонуп дөңгө, дөңдөн чөпкө, чөптөн жолго түштү да андан ары жол менен томолонуп жүрөт. Көмөч томолонуп бара жатса, алдынан коён чыгат. "Көмөч, мен сени жейм." "Жебе мени коён, андан көрө мен сага кандай ырдап берем уксаң?" Коён кулактарын тичитип, тыңшап калса, көмөч ырдай баштайт. "Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кылчыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, мен меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам, мен Абышкадан кетип калам, мен кемпирден кетип калам, сенден коён оңой эле кетип калам" деп көмөч андан ары томолонуп кетет. Коён аны карап кала берет. Көмөч томолонуп токойдо бара жатса, алдынан карышкыр чыгат. "Көмөч, мен сени жейм." "Жебе мени карышкыр, андан көрө менин ырымды уксаң." Көмөч ырдай баштайт.
Мен көмөчмүн. Кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам. Терезеде муздатылгам. Мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коюндон кетип калгам. Сенден карышкыр оңой эле кетип калам. Деп көмөч андан ары томолонуп кетет. Карышкыр аны карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан аю чыгат. Балдарды тебелеп теңсеп. Көмөч, мен сени жайын. Кайдан сага мени жеме, майтаман. Андан көрө менин ырымды уксаң, көмөчтүн ырына аю кулак төшөшөт. Мен көмөчмүн. Кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеден муздатылгам. Мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коюндон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам. Аю сенде эле оңой эле кетип калам. Көмөч андан ары томолонуп кетет. Аю аны артынан карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан түлкү чыгат. Саламатсыңбы, көмөч? Сен кандай татынакайсың? Кандай кып-кызылсың? Аны мактаган үчүн көмөч кубанып кетип ырдай баштайт. Түлкү болсо угуп жатып, акырын ага жакындай берет. Мен көмөчмүн. Кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам. Мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коюндон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам, мен аюудан кетип калгам. Сенден түлкү оңой эле кетип калам. Сонун ыр экен, деди түлкү. Бирок мен карып калдым, кулагым жакшы укпайт. Менин мурдумдун үстүнө отуруп алып, дагы ырдап берчи, айланайын. Анын ырын мактаган үчүн андан бетер кубанып, түлкүнүн мурдуна секирип отуруп алып ырдай баштайт. Мен көмөч. Түлкү болсо аны ап деп жеп койду. Ушундай балдар. Балдар, жомок силерге жактыбы? Бул жомокто көмөч абышка менен кемпирден кантип кутулуп кеткендигин, андан баарынан качып акыры битайым түлкүгө жем болгонун билип алдыңар. Бул жомок абдан кызыктуу жомок бекен балдар. Эми баарыбыз китептеги тапшырмага көңүл бөлөбүз. Бул тапшырмада сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктап окушубуз керек. Бул тапшырманы баарыңар үйдө ата-энеңер менен чогуу аткарасыңар балдар. Андан сырткары үйгө тапшырма жомоктогу каармандын сүрөттөрүн тартып келесиңер. Саламатта калгыла.